Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Сиздердин жардамыңыздарга муктажмын. Менин атым Ильяс, 23 жаштамын, Баткен облусунан болом. Аллахым ушундай сыноо берген экен. 8-9 жаштан бери сколиоз деген кыйын оору менен күрөшүп жүрөм. Бишкек барбаган жери Москва боюнча барган жерде жок деп, болбойт деп айтышкан. Акыркы жылдары бел кыйшайган сайын ички органдарды кысып, көп бассам чарчап, дем алышым кыйын болуп, түнү менен уктай албай, аябай кыйналып жатам. Жакында Турциядан профессор келди Бишкекке. Барып көрүнсөм, бул ооруду жеңсе болот экенин айтты. Аябай сүйүнүп калдым, Кудай кааласа. Ал үчүн эми тез аранын ичинде операция кылыш керек экен. Ал операциянын баасы $23,000 деп айтты. Ошондуктан бизде анча каражат жоктуктан, урматтуу элим, сиздерди жардам бериңиздерди суранам. Мен Кудай кааласа ишенем, ушундай биргеликте баарыбыз аракет кылсак, каражат топтолуп калат деген үмүттөмүн. Кудай кааласа мен дагы жакшы болуп кетсем, жериме, кыргыз элиме жардам берген жигиттерден болууну мен дагы кыялданып жүрөм. Ошондуктан сиздердин жардамыңыздарды суранам. Мы у Джумалиева были. Он сказал, может он не выдержит. Yok değil. Onu görmüştüm. Tamam. Ama sen de durumuna benziyor aslında. Операция он не выдержит, не выдержит.